эми касиеттүү талас жергесинде көп болуңтуу иштер жүрүп атат. Буюрса эмди жылы 35 жылдык эгемендик республикабыздын 35 жылдык ушу талаш жергесинде өтөт. Демек мен ойлойм, иштер көп, милдеттер көп. Эң биринчиден Талас областын борбору, Талас шаары ордолуу шаар. Көп сын пикирлерди айтып жүрдү. Чыныбы качан кожоюн дайындалат, качан иштер самжылат. Баланча жетекчи мындай иштечү эле, эртең менен 5те кыдырчу эле, кечинде 12де кыдырчу эле, түндө кыдырчу эле деп. Анан ошо элдин көйгөйү абдан көп эле. Мен ойлойм, буюрса Нургазы Асылбековдун дайындалышы менен иштер жылат го деп президент дагы дыкаат карап ушуну өзгөчө эске алган экен. Анан чиновниктер, жетекчилер кээде журналисттер сындап коебуз, ошого баягы эмне деп коет, мыкты лидердин, жетекчинин териси пилдикинен калың болот деп коет го. Ошондойчулар да жакшы болсун дейбиз элечи. Буюрса ийгилик каалайбыз. Максат эмебиз дагы Нурганыбыз дагы эң биринчи булардын, бул жигиттердин адамгерчилик сапаттары бийик. Тепкичтерди баарын басып өттү, тапшырылган кадрлар. Марапаттан рух колдосун, элдин ишенимин эске алып, мисалы айтып коелу, Москванын мэри Собянинди Оштун мэрин мактап атабыз, өлкөнүн башчысы Садыр Нуркожоевич да элди мактап атат. Ошондой тыным албаган, чачууну билбеген ушундай лидерлерден, мыкты жетекчилерден болсун, ийгилик каалайбыз.